Намаз окугандар нитро флеш көтөрүп ичип жүрүшөт. Ушул болобу же болбойбу? Аябай туура суроо берди, ким берсе дагы. Намаз окугандар ушуга окшогон нерселерди ичпегиле эле кагылайындар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тыйган. Чын. Пайгамбардын хадиси бар. Жакшылап уккула. Заман аяктап калганда менин үммөттөрүм ичимдиктерди ар кандай өздөрүнө жагымдуу болгон ысымдар менен атай башташат. Мисалы, аракты Манас деген арак бар экен, Бакай деген арак бар экен. Ушунчалык бетбак болдукпу? Ушу баатырыбызда ушу аракка койдукпу? Кое турган жер таппадыкпы? Өткөндө бирөө айтат, бөдөнөнүн сүтү деп. Сүттөн айлангыр. Чын. Сүттөн айланып кетти дедим мен. Бөдөнөнүн сүтү деп коет. Көрсө арак экен. Мен дагы ишенип алыпмын. Айтам, бөдөнө сүт болбочу эле деп коем. Куд ошол сыяктуу баягы энергетикалык, энергисизби, ушундай бир күчтөндүрүүчү немелер бар, баягы. Ошол дурус эмес ошол.